Саламатсыңарбы балдар? Азыр бизде ТТК-ен сабакка бардыгыбыз даярбызбы? Алгач, маанайыңар жакшыбы? Силерге жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жер титирөө. Сабагыбыздын максаты. Балдар, силер жер титирөөнүн пайда болушунун негизги себептерин билесиңер жана жер титирөө учурундагы коопсуздук эрежелери менен таанышасыңар. Балдар, биз өткөн сабакта өзгөчө жаратылыш кырсыктары деген теманы өткөнбүз, балдар. Бүгүн биз ошол өзгөчө жаратылыш кырсыктарынын ичинен жер титирөөгө токтолобуз. Жер титирөө бул жер астындагы жана жер кыртышындагы силкинүүлөр. Анын негизги себептери болуп, табигый жана жасалма процесстер эсептелет. Кээде жанар тоолордун атылышынан да жер титирөөлөр пайда болот. Жер титирөөнүн өлчөнү 1-2 балдык жер титирөөдө адамга сезилбейт. 3-4 балл асма шамдар бир аз термелет. 5-6 балл жер титирөөдө буюмдар кулайт. 7-8 балдык жер титирөөдө үйдүн дубалдарында жаракалар пайда болот. Ал эми 9-10 балда курулуштар кыйрайт. Ошондой эле 11-12 балдык жер титирөөдө баардык курулуштар кыйрап жок болот. Эгерде 5-6 балдык жер титирөө башталса, балдар, бул өтө коркунучтуу белги. Ал эми 9 балдык жер титирөөнү Рихтер шкаласы, 12 балдыкты Меркалли аппараты менен ченешет. Жер титирөөнүн пайда болушунун негизги себептери табигый тектоникалык процесстер, экинчи чоң жер көчкүлөр жана уроолор, үчүнчү жер астынан нефть жана газ чыгаруу, төртүнчү курал жарактарды сыноо жана жардыруулар болуп эсептелинет. Балдар, силер унаада бара жатканыңарда, көчөдө жүргөнүңөрдө же үйдө уктап жатканыңарда жер титирөө капысынан башталып калышы мүмкүн. Анын качан, кайсы убакта болоорун эч ким билбейт. Ошондуктан, балдар, биз баарына даяр болушубуз керек. Ал үчүн биз жер титирөө учурундагы коопсуз эрежелерин жатка билүүбүз зарыл. Жер титирөө учурундагы коопсуздук эрежелери көчөдө жүргөндө балдар, коркпой, дүрбөлөңгө алдырбай, өзүбүздү токтоо кармашыбыз керек. Кулап жаткан оор нерселерден, айнек терезелерден коргонуу зарыл. Экинчи, үйгө кирүүгө болбойт. Үчүнчү, имараттардан, суу сактагычтардан алыс болуп, ачык жерге баруу керек. Төртүнчү, жерге түшкөн кооптуу нерселерден, мисалы, үзүлгөн электр зымдарынан, учтуу шиш темирлерден этият болуу кажет. Ал эми автоунаада өзүбүздү кандай алып жүрүү керек? Жер титирөө убагында унааны ачык жерге токтотуп, андан түшпөй силкинүүлөрдүн токтоосун күтүү керек. Унаанын же коомдук транспорттун жүргүнчүлөрү өз ордуларында калуусу зарыл. Терезелерди сындыруунун, эшикти көздөй чуркап түшүүнүн кереги жок. Жер титирөө учурунда кантип өзүн алып жүрүү керек? Эгерде жер титирөө жөнүндө маалымат билсең, тезинен имараттын ичинен чыккыла. Ошондой эле имараттардын жанында, ачык жерлерде, балкондордон алыс, ар кандай жарылуучу нерселерден алысыраак болгула. Жер титирөө жер шарынын айрым бөлүктөрүндө болуп, белгилүү бир геологиялык түзүлүштөргө байланышкан. Жер титирөө тоолуу, негизинен жаңы тоо тармактарынан түзүлгөн аймактарда болот. Платформаларда дээрлик болбойт. КМШ өлкөлөрүндө жер титирөө болуучу райондор Закавказье, Орто Азия, Казакстан, Байкал айланасы, Курил, Сахалин аралдары, Камчатка, Тянь-Шань менен Памир тоолору активдүү областтарга кирет. Жер шарында 6 плиталар бар. Алар бири-бири менен кагылышканда жер титирөө пайда болот. Жер титирөө эл чарбасына жана адамзатка чоң зыян келтиргендиктен, ага каршы чара көрүүнүн жана анын болушун күн мурунтан билүүнүн мааниси зор. Үйгө тапшырма, балдар. Жер титирөө убагындагы
коопсуз эрежелерди жаттайбыз. Саламатта калгыла.